Саламатсызбы? Саламатсызбы, урматтуу Нурбек Өмүрбекович, урматтуу депутаттар. Акыркы учурда социалдык фонд пенсиялык топтоолорду инвестициялоодо консервативдик саясат жүргүзүүдө. Анткени камсыздандырылган адамдардын пенсиялык топтоо каражаттарын сактоонун маанилүүлүгү алардын кирешелүүлүгүн жогору турат. Топтолгон пенсиялык активдердин 100%-ын мамлекеттик баалуу кагаздар жана коммерциялык банктардагы депозиттер сыяктуу салттуу финансылык инструменттер ээлейт. Ал эми пенсиялык системанын өнүгүшү жана пенсиялык топтоолордун өлчөмүнүн өсүшү акырындык менен кирешелүүлүк инструменттерди мындан ары да кеңейтүү зарылчылыгына алып келатат. Ушуга байланыштуу жана пенсиялык топтоо каражаттарын көбөйтүү максатында Кыргыз Республикасынын социалдык фонду пенсиялык топтоолорду баалуу металлдар, чет өлкө валюталарына жана Кыргыз Республикасынын улуттук банкынын баалуу кагаздарына жайгаштыруу аркылуу финансылык инструменттердин тизмегин кеңейтүүнүн сунуштап жатат. Баалуу металлдар жана чет өлкөлүк валюта пенсиялык топтоолордун инвестиция булагы катары узак мөөнөттүү болгондуктан жана алардын баасынын туруктуулугуна мындан ары да өсүшүнө байланыштуу бул активдерге жайгаштыруу максатка ылайыктуу жана натыйжалуу болот деген ишеничтебиз. Мисалга алсак, 2000-жылдары алтындын баасы орточо 300 АКШ долларды түзсө, 2023-жылы бул көрсөткүч трое унциясы үчүн 1900 АКШ долларына жетип, акыркы 20 жылда алтынга болгон баа 6,3 эсеге өсүүнү байкоого болот. Ал эми Улуттук банктын ноталары 7 күндүк, 14 күндүк, 28 күндүк дисконттук баалуу кагаздар болуп саналып, жылдык кирешеси 10%-дан 12%-га чейин жетет. Акыркы 10 жылда эле Улуттук банктын 7 күндүк дисконттук баалуу кагаздарын орточо кирешелүүлүгү 1,7 эсеге, 28 күндүк дисконттук баалуу кагаздары орточо кирешелүүлүгү 2,7 эсеге өскөн. АКШ долларынын айланасындагы жагдай болсо баарыбызга белгилүү. Улуттук банктын маалыматына ылайык 2010-жылдын бүгүнкү күнгө чейин АКШ доллардын баасы 44 сомдон 87 сомго чейин жогорулап 98%-га өстү. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын социалдык фондуна караштуу мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунун финансылык туруктуулугун камсыз кылуу максатында долбоор менен резервдик фонд түзүүнү маселеси да каралууда. Рахмат. Бүттүңүзбү? Докладыңызды. Доклад бүттү, урматтуу депутаттар, биринчи окуудан каралып атат. Суроолор болсо жазылсаңыздар болот, аппарат таблону ачып коюңуздар. Экинчи микрофон. Урматтуу төрага, биз бул маселени өткөндө карап кайра жибергенбиз. Бул мыйзамга Улуттук банк каршы чыккан. Соцфонддун акчасында булар алтын алган атат. Бул алтынды алып алып эмне кыласыңар? Алтындын баасы эртең өйдө болуп турат, анан пенсиянын акчасын алтын алып алып эртеңер күйүп кетсеңер кандай болот? 1 мүнөткө азыр. Улуттук банктын өкүлү болгон, өткөндө Улуттук банктын өкүлү буга каршы чыккан. Алтын алганга каршыбыз деп. Эскертип коеюн. Болгон нерсени. Анан биз кайра жибергенбиз буну. Алтынды мыйзамдар боюнча бир гана Улуттук банк ала алат. Улуттук банк сактай алат, потому что анын резерв сактай турган жери бар. Бул кишилер эртең каяка сактайт? Улуттук банктын өкүлү болсо жооп берип койсун, эгер сиз уруксат берсеңиз. Ушул мыйзамга өткөндө Улуттук банк каршы чыккан. Рахмат. Бу жерде жооп бербейт, анткени процедурныйга, анткени биякта жазылып атат. Аларды сыйлайлы, алар жазылган боюнча кетебиз андачы. Адахан Кимзанбаевич, отуруп эле сурооңуз сиздики экен, биринчи баштай бербейсизби? Суроо берүүчүн Мадумаров Адахан Кимзанбаевичке берилет. Рахмат, Мадумаров Бүтүн Кыргызстан. Мен дагы ушуну бир колдоп, эгерде убакытты созбойлу десек, комитеттен карап,
суроо сунуштар болгондон кийин аны кабыл албай койгондон кийин болгондо дагы улуттук банктын позициясы карама каршы келип аткандан кийин социалдык фондко жанагы жөтөлгө бечелге жөтөлдүн эмне кереги бар дегенде социалдык фондко чет өлкөдө валютасын сатып алып же сатуу силерге эмне керек ошол? Силер эмне коммерциялык бир уюмсуңарбы? Төрага сизге суроо берип атам. Жооп бере берейин. Адахан Кемисапаевич, саламатсызбы? Бул жерде Улуттук банктын өкүлү отурат. Улуттук банк менен сүйлөштүк. Булардын эч кандай каршылыгы жок бүгүнкү күндө. Эме боюнча бул боюнча жаңы финансылык инструменттерди киргизели деп сунуш берип атабыз. Анткени бүгүнкү күндө бизде финансылык инструменттерибиз бул мамлекеттик баалуу кагаздарга гана сала алабыз, анан коммерческий банктарга гана депозитке сала алабыз да. Ошонун финансовый инструменттерди көбөйтүш керек болуп атат. Анткени мындай мисал катары келтирип кетсем, жыл сайын биздин акчабыз, топтолгон акчабыз, бул жана Балбак мырза айтып кетти, бул пенсиянын акчасы деп. Бул пенсиянын акчасы эмес. Бул мамлекеттик топтомо фонддун акчасы. Бул акча пенсияга эч кандай тиешеси жок. Бул акчаны элдин акчасы, биз бул элдин акчасын мамлекеттик баалуу кагаздарга салабыз. Ошол эле акчаны коммерциялык банктарга салабыз. Орточо жылына кирешелүүлүгү 11-11,5%. Жылдын аягында былтыр Адахан Кемисапаевич 2 миллиард 100 миллион акчабыз калып калды, эч жака сала албай калдык. Анткени дополнительный финансовый инструменттерибиз жок. Ошондуктан биз дополнительный финансовый инструменттерди сурап атабыз. Бул жерде алтынды деп айтып атат, алтын сатып алып, анан баалуу эмени валюта сатып алып силер коммерческий банк билеңер же бөлөк учреждение билеңер деп атат. Биз бул жерде мисал катары келтирип атабыз. Акыркы мына эме боюнча эле, алтын боюнча эле келтирип атабыз. Акыркы 20 жылда алтын 6,5 эсеге өсүптүр. Мына долларды айтып атабыз. Доллар 10 жылдын ичинде 44 сом болчу, бүгүнкү күндө 87 сом болуп атат. Бул жерде биз бүгүн алып эртең сатабыз деген маселени койгон жокпуз. Биз муну узак мөөнөткө алабыз деп атабыз. Акчабыздын баарына сатып алып коюп койбойбуз мунучу. Муну ограниченияларыбыз бар. Мисалы алтынга болгон акчабыздан болгон 10%-ын эле колдоно алабыз. Бөлөк валюталарга болгон акчабыздан 5%-ын эле колдоно алабыз. Ошондой ограничениялар бар. Ушул практика биздин өлкөлөрдөн башка кайсы жерде бар? Бул практика бардык жерде бар. Мисалы валюта же алтын болобу Арменияда бар, Казакстанда бар, башка мамлекеттерде мамлекеттик эмес пенсиялык фонддор, мамлекеттик пенсиялык фонддордо топтомо бөлүгү болсо, алар сөз жок, ушундай же валютага салынат, же алтынга салынат, же акцияларга салынат. Бул баягы инвестициялык портфелге жараша болот да. Жарайт, сиз төрага, мен сизге суроо берип атам. Сиз айтсаңыз, ушул социалдык фонддун каражаттары биздин республикалык бюджетте олтурабы? Социалдык фонддун каражаттары республикалык бюджетте отурбайт. Социалдык фонддун бюджетинде отурат бул. Караңыз эми. Эмне үчүн министрлер кабинетинин төрагасы сиздин акчаңызды кошуп айтып атат мамлекеттик бюджет катарында? Бул биздин акчабызды кошуп айткан жок. Бул жана Айланайын, сиз Кыргызстанда жашайсызбы? Сиздин каражатыңызды, сиздин соцфонддун акчасын кошуп туруп, көбөйтүп, оозго батырып айтып атат. Баланча болду, баланчага өстү деп. Консолидированный бюджетте. Бул жерде акча экиге бөлүнөт да. Соцфонддун акчасы бар, анан мамлекеттин акчасы бар. Жанагы базовый бөлүктү ошол эле военныйларга, милиция кызматкерлерине берген акчаны бул республикалык бюджеттен ассигнование берилет. Бул республикалык бюджеттин акчасы. Аны биз билебиз. Биринчи жылда отурган жокпуз бул жерде. Мына орун басарларыңыз көбүрөөк түшүнөт ошону. Адахан Кемисапаевич, уруксат берсеңиз мен жооп берип койсом. Консолидированный бюджетке социалдык фонддун камсыздандыруу төлөмдөрү гана кирет. Вот. Биздин алган ассигнованиябыз, ошону пенсия кылып таркатканыбыз консолидированный бюджетке кирбейт. Аны кабинеттин төрагасына айтасыз, мага эмес. Консолидированный бюджетте эсептештин өзү принциби ушундай.
Аны сиз сезип атасызбы? Сиз тажрыйбалуу кишисиз го. Баштан бери, жаш кезиңизден бери иштейсиз. Консолидированный бюджетке соцфонддун акчасын кошуп айтып атканын сиз угуп атасыз да, Кыргызстанда жашайсыз да. Консолидированный бюджетке бул өзү кошулуш керек. Бул бюджеттин кодексте да ушунча жазылган. А социалдык фонддун каражаты өзүнчө туруш керек да, бул накопительный фонд. Бул накопительный бул жерге кирбейт. Камсыздандыруу төлөмдөрү гана кирет. Кечирип койгула. Башынан бери социалдык фонд ушундай болуп бөлүнүп келген. Керек болсо Каржы министрлигине суда берип келген. Учурунда, кезинде. Анда сиз орун басар белеңиз. Экинчи маселеси, муну менен абайлагыла. Мына Францияда жашын 2 жашка көтөрүп коебуз деп 3 миллиондон ашык киши каршы чыгып атат Украина, Парижде. Көрүп атасыңарбы эмне болгон тополоң болуп атканын? Силер от менен ойноп атасыңар. Азыр кесиптешибиз туура айтты силер. Алтын сатып алып эмне кыласыңар силер алтын сатып? Мына бир учурда баарыңар алтын алгыла ашык чаксаңар болсо деп алып, алтын алып эмне болушту? Сиздердин аркаңыздарда миллиондон ашык, эртең 2-3 жылда миллионга жетет. Азыр 740 миңби пенсионерлер? Миллиондон ашык кишинин тагдыры менен ойнойсуңар силер. Чай кошулук кылабыз. Жооп берейин ба Дахан Кимсанбаевич? Жооп бериңиз. Ал мыйзамды сиз азыр алып салдыңыз. Алып салдык, ошону айтып атам, эскертип атам мен. Мыйзам жөнүндө айтуунун кереги жок уже. Бул жерде бөлөк мыйзам болот, Дахан Кимсанбаевич. Дал ошондой. Ошол мыйзамдын аркасынан келаткан силер каражат, акча топтойбуз деп жулкунуп атасыңар. Бекеринен 2 жылга көтөрүп аткан жоксуңар да ошол мыйзамды. Рахмат, мен кесиптештерге ыраазычылык билдирем, ошол мыйзамды четке кактык. Муну дагы келечекте сиздер социалдык фонд, туруктуу фонддун акчасыны тобокелге саласыңар силер. А ким уруксат берет силерди тобокелчиликке салууга? Силер коммерциялык уюм эмессиңер. Мүмкүн эмес момундай операцияларды жүргүзүүгө. Дахан Кимсанбаевич, бул жерде эч кандай тобокелчилик жок бул жерде. Биз жалпы суммадан алтынга 10% деп атабыз. Анан көп мөөнөткө салган жатабыз. 20 жылга болобу, 15 жылга болобу. Ал тобокел эмеспи? Бүгүн алып эртең сатабыз деген жокпуз. Мына 30 жылда тенденцияны көрсөтүп атабыз. 30 жылда тенденция. Алтындын баасы 6,5 эсе өстү. Доллардын баасы 98% өстү. 10 жылдын ичинде. Бактияр мырза, дүйнө өзгөрүп атат. Мына караңыз. Ошол эле нефть $145 чейин чыккан. Бүгүн 87ден. Дайым эле өспөйт, түшүп турат ал. Ал ойноп турат. Ошондуктан бул тобокелчиликке барууга каршы болушубуз керек, депутаттар.